Ne için bu kılmışlı yüzünü açmaydı? Bu birinci soru. Şu prokuratura bana tez arada cevap veriyor. Ankenin bu kişi prezident geçeyin yazan. Жаныңызда ешқандай зона отдыха, сквер деген жоқ. Biz ақшабыз бермейді. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун ички иштер органдарына берген тапшырмасына ылайык шаар аймагында 2026-29 жылдары 1500 дана жүзүнөн таануучу видео байкоо камералары орнотулуусу мерчемдетилип, үзгүлтүксүз ишке ашырылууда. Проблема абдан көп, уақыт тар. Бирок биз жаралган маселелердин бардыгын Кудай буйрса чечебиз. Чечилбеген эч бир маселе калбайт. Ал боюнча биздин конкреттүү пландарыбыз дагы бар. Ошондуктан мен ойлойм, менен бул жерде көп сүйлөп убакытты кетирбейин. Анткени биз бүгүн силерди да угушубуз керек. Мүмкүн болсо суроо жок өткөнүбүз туура болуп атпайбы? Силер суроолорду бериңиздер, биз жооп берели. Рахмат. Азыр эми чыныгы элдик Жаныбек акай жер деп коркпой эле кара берсеңер болбойбу? Мына Ош шаардын прокуратурасына 7-синде 31 адам арыз жазып берди. Ошол боюнча турат. Бир канча жыл арыз жазган, каралган эмес. Эмне үчүн караган эмес? Ушул прокуратура мага тез арада жооп берди. Анткени бул киши президентке чейин жазган. Түнү менен канча акча талап кылган окуялар болгон. Ошол жердеги мэриянын кызматкерлери азыр дагы иштеп атышат. Эгер ошонун баардыгы далил этилсе, биз мыйзам чегинде жана көрүшүбүз керек. Анткени мына ишкерлерге жанагындай акча сураган, зордук менен жанагы үйлөрдү, машиналарды сатып берген учурларды анын баардыгын токтотобуз биз. Бизнесмендерге, ишкерлерге мамиле болбош керек. Тескерисинче прокуратура органдары, күч органдары, мэрия баардыгыбыз биригип аларга жардам бергенди үйрөнүшүбүз керек. Аларды кантип, кайсы жерден туттосуп, аларды кыйнагандын ордуна биз бир гана эмне жардам берели деп көрүшүбүз керек. Ограничение скорости висит 50 километров, чуть дальше 60 километров. Бирок автоунаалар ошол жерден 1000ге коюлуп түшөт. Ошто 5-6 бала уруп кетти, 3-4 бала агып кетти. Мындай жаңылык болбош керек бизде. Ошон үчүн биз каналдардын баардыгын азыр косуп атат. Мына кооптуу жерлерин алып. Bir balanın ölümü bu bütün şarkı өлкө үчүн анын өлгөнү үчүн трагедия болуш керек. Биздин округда 23 мындай жилой үй бар. Бирок жаныбызда эч кандай зона отдыха, сквер деген жок. Бизде пожилой адамдар, инвалиддер көп. Алысыраак паркка барып отурганга биздин күч кубатыбыз жетпейт. Ошол жерлердин баарына бүкөл бизнестерди кура бербей, мындан ары жакшыландырабыз. Парк, сквер жашоочуларга ыңгайлуу болуш керек. Сиз айткан домдуканы көрүп берели. Скверге ыңгайлуу жерлер болсо биз 3 маңын ичинде башка жасап беребиз. Балдар деген вообще тыгын болуп албайт, кеч калып ушинтип кыйналып атышат. Ошого бизге мурун 105-маршрутта каттайт эле. Ошону кайра коюп берсеңиздер ордуна. Шайттыбы округуна канализацияны улап бергиле деген да. Бирок Горвада канал, мониторинг бар, Гор кеңештин депутаттары мониторинг койгондо уруксат бербей атат. Бул биринчи вопрос. Экинчи вопрос, мына жолдордо эвакуатор алып кетип атат, правы? Мына орто жолду койгондорду. Бирок орто жолдордо стоянка жок. Любой адам барып 5 мүнөтпи, 10 мүнөт ишини бүтүргөнү, стоянка жок, коюп кирип кетсе эвакуатор алып кетип атат. Ошол маселени карап берип койсуңар суранчы. Мен прокуратурада ишим бар. Менин ишим президентке чейин, Камчыбек Ташиевичке чейин барганда, бирок берге келгенден ишти жаап коюп атышат. Кайрадан карап ревизия кылыш керек. Эмне үчүн биз документальный иштерибизди келтирип бир киши бузуш керек дагы, а бизге калып кетишибиз керек. Ana bu Razak köşesinde var. Onlara sana cerizlerde ecikesini örtmeyiz. Yazılmışta ağır ağır veririz. Prokuratura'nın lamba, Hacı Köçü, Aydar Bakı'yı kayıtlar mesele boyunca bardığın üst düzey organlarına birlikte konuştu ediyor. Çünkü kanalizasyon boyunca, yollar boyunca ayıktığımızda bunun bardığını yazılalım. Söz sütüde biz ежеге бүй айтпайбыз, мактан боюнча. Ар бир келген мэрге айтабыз, шықпайды. Ошого биздин текшерүү кызматтары ежекеге сөз жооп берип,
Emne üçün bir çıkmayda tez ışam yardımlar da işledi. Rahmat çok.